Сиздерге суроо. Эгер маршруткада кош бойлуу аял турса, бирок сиз оорулуу адам болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө орун беришиңиз керекпи? Менин окуям. Акыркы күндөрү мен чындыгында кээ бир адамдарга жиним келип, анан кийин маршруткада орун бербей баштадым. Буга чейин кош бойлуу аялдарды көрсөм дароо эле өзүм ооруп атамбы, бутум оорубай эле турабы, аны карабай мен орун берчүмүн. Бирок бул кезек аларга орун берген жокмун. Отурам, анан кийин бир эже айтып атпайбы: "Чоң кыз, бул аялга орун берип койчу". Анан мен айттым: "Эмнеге?" дедим. "Неге мен орун беришим керек?" десем: "Ой, бул боюнда бар турбайбы?" Мен айттым: "Анан?" десем, анан: "Ой, эми бибичкасы бар турбайбы, эми боюнда бар турбайбы?" деп кечке ошондоп атпайбы. "Ой, молодец, куттуктайм" дедим. Андан башка сөз тапкан жокмун. Анан: "Орун бербейсиңби?" дейт. Анан: "Эмнеге?" дедим дагы. Десем: "Сен жапжаш болуп турбайсыңбы, сопсонун эле болуп турбайсыңбы? Орун бериш керек да" дейт. Анан айттым: "Сиз мени обязывать этпеңиз эже" дедим. Менден сурабайсызбы? Сен бир жериң ооруп атабы, туруп орун бергенге акыбалың барбы деп сурабайсызбы дедим. Сиз эмнеге мени ойлонбойсуз дедим. Эгер сиз ошо боюнда бар кызды ойлонуп атсаңыз дедим. Бул кыз менин баламды көтөргөн жери жок дедим. Мен үчүн боюнда болгон жок дедим. Мен албетте аябай грубая болсом керек. Бирок ошондо кээде ушундай бир ситуацияларда ушинтип обязывать этип эме сүйлөгөндөрдү укканда аябай жиним келип, анан кийин тескерисинен кылып жиберем да. Сөздүн аягында айтып коеюн, мени билген адам билет, менин проблемам бар экенин билет. Ошондуктан мени мазактап, анан кийин мени хайт этпей эле коюңуздар.